Бүт Кыргызстанга белгилүү болгондой, акыркы 30 жылда 3 жолу бизде революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкпадыбы? Билесиздер да аны. Парламенттик же болбосо президенттик шайлоолордон келип чыкты. Ошондуктан мен ушу акыркы 1 айдын ичинде шайлоо өнөктүгү жүрүп баштаганда кайрылуу кылдым. Биринчиси ушу видео кайрылуу кылдым эле, экинчиси ушу социалдык түйүндөрдөгү баракчаман кылдым. Анткени элге биз так жеткизишибиз керек. Шайлоо системасы оңолду, бийлик оңолду. Эми эл силер өзүңөр оңолгула деген кайрылуу болду да. Ошентип түшүнсө болот элчи. Анткени мурда билесиздер, автоматташтырылган эмес шайлоо системасы. Бюллетендерди биз учкундан чыгарып алып туруп, анан КАМАЗ кылып жүктөп алып туруп, региондорго жеткирет элек. Анан аяктан барып бөлүштүрүп берип туруп, ушундай участкаларга берип туруп, ашыгы менен бир баягы испортилип, баягы бузулуп калган бюллетендер болсо кайра жаңысын берели деп ашыгы менен чыгарчу. Анан жакшы билесиздер, бирөөнүн добушун экинчиге салып санап койгон учурлар да болчу. Ашып калган бюллетендерди да салып жиберген учурлары болгон. Ошондуктан биз шайлоо системасын толугу менен автоматташтырдык, электрондоштурдук. Азыр шайлоо системасында Уматтуу Маскал шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Адам фактору жок, санай турган. Адам бюллетен да бербейт, адам санабайт дагы. Бардыгын аппарат жасайт, урна жасайт, анан кечинде жыйынтыгы бир 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде жалпы республика боюнча чыгып калат. Биз бюллетендерди дагы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерден келип туруп, регистрация өткөндөн кийин паспортуңду бергенден бир кишиге бир гана бюллетен чыгат. Болду, ал киши бир сутканын ичинде чейин кайра башка шайлоо участогунан да барып шайлай албайт. Илгерки карусель деген бир айылдан экинчи айылга ташып деген жок да. Ошондуктан мына биз ошондой мааниде мен кайрылуу жасадым. Азыр дагы кайрылат элем. Мына бүгүн дагы кеч эмес, анткени кечки саат 8ге чейин шайлоо болот. Базарда жүргөндөр же болбосо үйүнө кетип баратканда, көчөдө жүрүп келип шайлоого катышыш керек. 18 жаштан баштап 100 жашка чыккандар ар бир кыргызстандык мейли ким болбосун шайлоого катышканга ал милдеттүү. Ал өзү үчүн катышат. Мен үчүн эмес, сиз үчүн эмес, же бир кандидат үчүн эмес, өзү үчүн катышыш керек да. Анткени ошол шайланган кандидат же партия 5 жыл бою өзүңөрдүн ошол шайлоочулардын тагдырын чечет. Ушуну көп маани бербейт ушугачы биздин эл. Анан ошон үчүн мен кайрылып атамын, активдүү түрдө катышкыла келип деп. Эмне үчүн 5 жыл тагдырын чечет? Анткени жергиликтүү бюджеттин карайт, кайсы акчаны каяка жумшаштын баарын чечет. Ошогон макулдук берет, бюджетти бекитүүгө же макулдук бербейт. Же болбосо кандайдыр бир маселе чыкса макулдугун берет же бербейт. Мына. То есть эгерде баягы коррупционерлерди шайланып добуш сатып алгандар, баягы күчкө салып өтүп кеткендер болсо, анда ал жергиликтүү бюджеттин акчаларын ошол айыл өкмөтпү, мэрби же акимдерми биргелешип алып туруп жейт ошону 5 жыл бою. Муну көрүп эле келгенбиз биз. Азыр деле болуп атат. Дагы биз системаны, башкаруу системасын өзгөртүп койгондон кийин мындайлар токтоп калды, бирок азыр эми эл катышып, таза партияларды, таза адамдарды шайласа, бул таптакыр жок болот. Мурда кандай эле? Мурда айыл өкмөттү ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары койчу, кайра керек болсо алып салчу, баягы көпчүлүк добуш менен. Мисалы бир айыл өкмөттө 11 депутат болсо, 6 биригип алып бир мафия болуп алчу. Анан айыл өкмөттү өзүнө кошуп алышчу. Мына сени биз кааласак жумуштан алабыз, кааласак коебуз, мына сени коргойбуз деп туруп. Анан айыл өкмөт алардын баарын айтканын кылып берчү. Тендер уткандар да ошол 6 болчу, акча жегендер да ошолор болчу, кадр койгондор да ошолор болчу. Бюджеттин акчасын жегендер да, урдагандар да ошолор болчу. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө ушул кызга эхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтамын. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшысы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00
70-84 bank номерім Махаббат Б деп шығады. Урматтуу эл журт жардам берип коңуздарчы, кыйналууда. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар Махаббаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап кылайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Мына ошондой болчу. Азыр болсо айыл өкмөттөрдү акимдер коет. Азыр жарым-жартылай көз карандысыз. Айыл өкмөттөр. Бирок баары бир эле бюджетке келгенде, бюджетти бөлүштүргөнгө келгенде, же кандайдыр бир ошол аймактын территориясында бир ишти жасай келгенде макулдугун алат. Алар макулдугун берет же бербейт, ошонун көзөмөлгө алып турат да. Мына ушундай абдан бир важный нерсе бар да. Ошон үчүн ар бир шайлоочу активдүү түрдө катышыш керек. Мындан ары шайлоодо менин добушум мурдап алды же болбосо жасалма болуп калды деген таптакыр болбойт. Анткени адам катышпайт. Мен дагы бир кайталап коеюн. Урна кечинде жабылып, мисалы азыр шайлоочу бюллетенди алып барып туруп шайладыбы, урна өзү эле санап коет, кайсы партияныкы экенин санап турат, кечинде 8-де ачып туруп, кнопканы басып туруп ачкандан кийин автоматтык түрдө борбордук шайлоо комиссиясынын автоматташтырылган бөлүгүнө келип туруп добушун берип коет. Болду 20 мүнөт, жарым саат. Мындай биздин СНГ өлкөлөрүндө эң биринчи Кыргызстан эң алдыдабыз. Даже СНГ эмес, көп эле өлкөлөрдө, бир топ эле өлкөлөр боюнча шайлоо системасында биз уже алдыга кеттик да. Көпкө алдыга кеттик. Анан кийин баякы жерден жарым сааттын ичинде чыгарат. Андан кийин баякы наблюдательдер, байкоочулар бар, анан партиялардын өзүнүн доверенный кишилери бар да. Анан участкалык комиссия мына кечинде дагы ошол аппарат санаган менен бюллетендер баякы факты бирдей болдубу деп туруп эле санайт. Ал жерде эч айырма чыкпайт, айырма чыгышы мүмкүн. Кээ бир испорченный бюллетен болуп калса же болбосо ошондой болуп калса, 1-2 добуш бир участоктон. Болду, ошону менен биз шайлоо системасын абдан жогорку деңгээлге койдук да. Moğollar meşhurdu. Moğollar uğruyordu beni. Pastayanlı maşerde adam kuşadı babam mahallede. 100 geliş gelen. Seninle bana bak şefsin. Yo 100 geliş gelen şu yerde. Bak tezin gitsin. Yo doktaş yo. Ya kakaydı toktap duruyorlar. Ya karab yürümezler. Mahallanın içinde 100 yürüyüş gelen. Bana oğlan. Ош облусунун Ноокат районундагы баланы сүзүп алган жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери боюнча кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу облустук ЧКБнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда бүгүн 16 ноябрда Ноокат районундагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Шаназаров көчөсүндө эреже бузган унаанын артынан бара жатып жолго чуркап чыга калган 2019-жылы туулган баланы сүзүп алышкан. Натыйжада бала жеңил жаракат алган. Учурда анын абалы жакшы. Ал эми жол тескөөчүлөрдүн ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлөт.